Мугалимдердин айлык акысы сентябрь айынан тартып да көбөйгөн боюнча туруктуу сакталат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында 1 апрелден тартып көбөйтүлгөн айлык акы сакталат. Министрлер кабинетинин чечими боюнча орто мектептерде жана бала бакчаларда иштеген мугалимдердин айлык акысы саатына эмес оклад катары төлөнө баштады. Ошондой эле төмөнкү базалык ставка белгиленди. Буга жараша оклад эсептелет. Жаңы окуу жылында мугалимдерге 1,5 ставкадан ашык иштөөгө уруксаат берилбейт. Бюджеттен каржыланган жалпы билим берүү тармагынын кызматкерлеринин айлык акысы 1 апрелден тартып 50-80%га чейин көбөйтүлгөн. Анын ичинде педагогдугу 80%га, административдик башкаруу кызматкерлериники 50%га, техникалык жана кенже кызматкерлердин айлык акысы 80%га көбөйдү. Эскерте кетсек, 11 майда социалдык түйүндөрдө күзүндө мугалимдин айлыгы кайра азайышы мүмкүн. Себеби акча иштин көлөмүнө жараша көбөйтүлүп жатканы тууралуу маалымат чыккан.